Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Садыр Жапаров акын Асқат Жетиген ырайым сураса абактан бошотууларын кыйытты. Бүгүн президент Садыр Жапаров кабар агенттигине вебкам студияларды негиздөөчүсү аталган Даниил Ажиевдин айланасындагы кептерге жооп берип жатып, абактагы акын Асқат Жетигенди бошотуу маселеси боюнча да билдирди. Өлкө башчысы акын ырайым сураса карап көрүшү мүмкүн экенин белгиледи. Мен кимди чыгарышты, кимди чыгарбашты тандабайм. Ким ырайым сурап арыз менен кайрылса, арызынын негизинде чечим кабыл алам. Арыз менен кайрылбаган соттолуучуну кантип чыгарам? Арыз менен кайрылса, аны да караганга даярбыз, деди Жапаров. Айта кетсек, номер 27 түрмөдө жазасын өтүп жаткан акын Асқат Жетиген абак кызматкерлеринин кыйноосуна кабылганын билдирген. Ал абак жетекчилигин коррупциялык жана зомбулук иштери боюнча Акыйкатчы институтунун өкүлдөрүнө айтып бергенден кийин кысымга алынганын белгилеген. Кийин анын айып изоляторуна киргизилгени белгилүү болгон. 1-июлдан тарта 3 жашка чейинки ар бир бала ай сайын 1200 сом жөлөк пул ала баштайт. Президент Садыр Жапаров 3 жашка чейинки балдар үчүн бала ырысы аттуу жаңы мамлекеттик жөлөк пулду киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Маалыматка ылайык, жөлөк пул ушул жылдын 1-июлунан тартып төлөнө баштайт. Ал үй бүлөсүнүн кирешесине карабастан 3 жашка чейинки ар бир балага ай сайын 1200 сом өлчөмүндө берилет. Мамлекет башчысы бул чечим жарандардын көптөгөн кайрылууларына жооп катары кабыл алынганын белгилеп, жаңы жөлөк пул үй бүлөлөрдү баланын өнүгүүсүнүн эң маанилүү мезгилинде колдоого багытталганын айтты. Президент жөлөк пул алуу системасында бюрократиялык тоскоолдуктар көп болуп жатканын белгилеп, бир да бала мамлекеттин колдоосуз калбашы керек экенин кошумчалады. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда учурда 3 жашка чейинки болжол менен 445 000 бала жашайт. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Согуштук кырдаалга байланыштуу дүйнөдө мунай өндүрүү кыскарышы мүмкүн. Иран согуштук кырдаалга байланыштуу Ормуз кысыгын жапкан үчүн дүйнөдө мунай өндүрүү кескен кыскарышы мүмкүн. Бул тууралуу аналитиктер маалымдаганын чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, акыркы күндөрдө Ирак мунай өндүрүүнү 1,5 миллион баррелге кыскарткан. Жакын арада Кувейт жана Бириккен Араб Эмираттарда мунай өндүрүшүн кыскартууга аргасыз болушу мүмкүн. Адистердин айтымында, эгерде бул өлкөлөр мунайды Ормуз кысыгы аркылуу экспорттой албаса, өндүрүштү азайтууга туура келет. Дүйнөлүк чеки мунай менен суюлтулган жаратылыш газынын болжол менен 5тен 1 бөлүгү дал ушул Ормуз кысыгы аркылуу ташылып келген. Иран 6 кемеге кол салгандан кийин аталган кысыктагы кеме жүрүүсү дээрлик токтоп калган. Эске салсак, Иран буга чейин аталган кысыкты жапканын жана аймакка кирген бардык кемелерди аткалай турганын эскерткен. Андан кийин АКШтын президенти Дональд Трамп Перс молуңунда мунай жана газ ташыган компанияларды тез арада камсыздандырууну тапшырып, Ормуз кысыгы аркылуу өтө турган кемелерге аскердик коштоону убада кылган болчу. Басиш лидери Тегранда аялдын кийимин кийип жүрөт. Басиш командирлеринин бири Ясыр Лафути Тегранда аялдын кийими менен кыдырып жүргөнү байкалган. Интернет желесинде анын сүрөттөрү тарооду. Басиш Ирандан куралдуу кошууну, ал Ислам революциясынын сакчылар корпусунун курамына кирет жана Иран режиминин негизги түзүмдөрүнүн бири болуп саналат. Басиш ички коопсуздук, идеологиялык көзөмөл жана нааразычылык акцияларын басуу үчүн жоопту.
Даниэль Ажиевдин апасы Садыр Жапаровтан ырайым сураган видео жарыяланды. Вебкам студиялардын негиздөөчүсү аталган Даниэль Ажиевдин апасынын Садыр Жапаровтан ырайым сураган видеосу жарыяланды. Аны президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов Фейсбуктагы баракчасына жайгаштырды. Айтымында Ажиевдин апасы президентке баласына ырайым кылуу өтүнүчү менен январь айынын башында кайрылган. Соц тармакта кантип эле президенттин жеке WhatsApp номерине кайрылсын деген өңдүү күмөн саноолор болуп жаткандыктан төмөндө Ажиевдин апасынан видео кайрылуусун жамана ал салган телефон номердин сүрөтүн жүктөйм деп жазган Алагөзов. Беле кетсек, өлкө башчысы ага 18 февралда ырайым берип, ал абактан бошотулган. Бүгүн өлкө башчысы Ажиевдин айланасында чоң талкуу болуп жаткан кептерге комментарий берген. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Ажиев Даниэлдин апасы болом. Бул мен сизден как президент катары сизден суранып кетет элем, ушу баламды ырайым берип чыгарып берүүңүздү сизден сурайм. Мен жалгыз мындан башка эч кимим жок. Мен дагы абдан ооруп, давлениялары көтөрүлүп, такай скорийлер келип дары менен жашап атам да. Бул балам чыгарып берсеңиз эч качан соцсеттерге чыкпайт, эч нерсе эме кылбайт. Мен буга кепилдик бере алам. Тынч жашоо, чарбачылык, өзүнүн колунан келген иштери менен бала бакырасын багып тынч жашайт деп мен ишендирип кете алам. Даниэлдин баласы дагы инвалид да, 13 жашта, жалаң дары менен жашайт. Өтө ит көрбөгөн турмушта жашап атабыз. Биз эч кимге билгизбегенибиз менен өтө кыйын абалдабыз. Сизди түшүнөт деген ойдомун. Ошондуктан мен сизден көптөн көп суранып кетем. Өткөндө дагы аларчадан сизге жолуктум го, ошо жолукканда дагы ошо айтайын дедим, бирок айланаңызда көп адамдар бар экен, ошон үчүн мен алардын көзүнчө айтуудан баш тарттым да, учурашып эле өтүп кеттим. Ошондуктан сизди как президент Даниэлдин апасы катары сиз менин балама ырайым берсеңиз, ошо баласын багып, маңдайымда канча дагы өзүм картайсам дагы эми баягы эне үчүн өтө эле жаман нерсе болот экен, эч кимге билгизбей басып жүргөнүбүз менен Садыр Нуркожоевич, мен азыр өтө жаман абалдамын, дары менен жашап атам. Менин да артымда эч ким жок, өзүм да жетим чоңойгон кыз элем. Даниэлдин аялы да жетим, детдомдон чоңойгон кыз да. Бизге эч ким поддержка бере турган эч кимибиз жок. Аны эч кимге айтпайбыз биз, бирок ушу мен сизге как мындай эне катары сизге ушунун баарын айтып жатам. Бирок ошо балам чыкса тынч жашоо менен эч качан соцсетке да чыкпайт. Өзүнүн жана чарбачылык иштери менен алек болуп, балдарын багып, тынч Кыргызстандын ичинде нан таап, балдарын багат деген ойдомун. Мен сизге кепилдик берип сөз менен айта алам да. Балам да менин сөзүмөн чыкпайт, ал бала дагы мындай бир сүйлөгөн бала да. Мен сизге ошо көптөн көп урматым менен Садыр Нуркожоевич, мен сизден суранып кетем. Карыганда жалгыз жашап, эмне өлсөм дагы ошо баламды чыгарып берсеңиз, мындай тынчыраак өлөт элем да.